Оранжереяда гүл өстүрүп атабыз. Быйыл ушул шаар ичине 1 миллион 400 гүл чыгарабыз. Ушул ишканада көбүнчө ушу гүл менен бизде кимдер иштейт? Жалаң аял кишилер иштейт да. Анткени аял кишинин колунан гүл да жакшы чыгат экен да. Эмнесин айтам? Мына азыркы өзүңүздөр көрүп аткан бөлүм бул ошо урук бөлүмү деп калат да. Ушул жерден биз урук сээп, ушул жерден өстүрүп, анан калган ушулардын ар бирөөнү башка теплица стакандарга бөлүп отургузабыз да. Андан ары өсүп гүлдөгөндө ана шаар ичине алып чыгабыз. Шаар ичиндеги жыл сайын өзүңүздөр көрүп аткан клумбадагы кооз гүлдөрдүн баары ушул Бишкек жашыл чарба ишканасынан чыгат. Анан биздин иш мындайча айтканда кудайга жагарлык иш го деп ойлойм да. Анткени биздин гүлдөр менен канча кишилер аракат алат, канча кишилер ошо келип эс алып кетишет. 20га жакын гүлдүн түрү бар. Бул гүлдөрдүн баары чет мамлекеттен келген, Пан Америка. Атайын өңү, атайын түсү менен, атайын боюнун бийиктиги менен жараша гүлдөрдү өстүрөбүз да. Клумбага отургузганда дагы ошол жерге клумбанын дизайнын жасап, көбүнчө өзүңөр көрүп атасыңар, кыргыздын шырдагын чыгарып, ар кандай ойларды жасайбыз да. Анан биздин шаарыбызга деле канча туристтер келет, кандай ар кайсы жактан мамлекеттен кишилер келет. Анан көбүнчө айтат, ушул Бишкек гүлдөгөн шаар экен деп айтышат.